Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мындай дегендеги риваят кылынат. Эмне дептир пайгамбарыбыз? Кала хаслатани ла шей'a афдалу минхума. Эки нерсе бар, эки өзгөчөлүк бар. Дүйнөдө андан абзелдүү, андан жакшы эч нерсе жок. Ичине материалдыкты кошсоңор болот. Материалдык болсун, руханий айырмасы жок, эмне болсо болсун. Эки нерсе бар деп атат. Эки нерсе бар, андан да маанилүү, андан да абзелдүү, андан да кымбаттуу, андан да баалуу эч нерсе жок дейт пайгамбарыбыз. Эмне ол? Биринчиси ал-иману биллахи, Алла Таалага иман. Жүрөгүбүздөгү Алла Таалага болгон иман. Бул биринчиси. Имандан да жакшы бир нерсе бар бул дүйнөдө? Эч нерсе жок. Эч нерсе жок. Себеби эмнеге имандан бул дүйнөдө артык эч нерсе жок? Себеби бул иман түбөлүктүү болгон жашооңду эмне кылат? Гүлдөтүп коет. Бул иманың сен эмне кылат? Бейишке алып барат. Бейишке кирүүгө болгон бир билет болуп эсептелет. Бул биринчиси. Экинчи ван-наф'у лил-муслимина. Мусулмандарга ар кандай пайда алып келүү. Мындан да артык нерсе жок. Мусулмандарга ар кандай пайда алып келүү. Ван-наф'у лил-муслимина. Сурашың мүмкүн, эмнеге мусулмандарга башкаларга эмес? Бул жерде башкаларга зыян берсең бере бер, мусулмандарга пайда алып келишти маанисинде эмес. Пайдадан пайдалануу. Башкача айтканда, өзүнө карата пайдага укуктуу болгон башында мусулман дейт. Мусулман турат дейт. Ар кандай адамдар алдыңда. Бир мусулман бар, бир христиан бар, бир яхуди бар, башкасы бар. Алардын арасында мен бир мусулман катары эң биринчи ирет кимге пайда алып келиш керекмин? Жардам берсем эң биринчи ирет кимге жардам бериш керекмин? Биринчи кимге? Мусулманга. Мусулмандан калган болсо башкага. Ошон үчүн бул хадисте айтат да: ан-наф'у лил-муслимина. Мусулмандарга болгон пайдадан бул жашоодо артык эч нерсе жок. Эки нерсе бар. Ла афдала, андан да абзелдүүрөөк эч нерсе жок. Минхума ал-иману билла, Алла Таалага иман келтирүү, ван-наф'у лил-муслимин, жана мусулмандарга пайдалуу болуу дейт. Ва хаслатани ла шей'a ахбасу минхума. Жана эки нерсе бар, андан да ыплас, андан да жаман нерсе жок дейт. Эки нерсе бар. Андан да жаман бул дүйнөдө эч нерсе жок дейт. Бул эмне? Аширку биллахи, Алла Таалага шерик кошуу. Алла Таалага шерик кошуу. Алла Тааланын жанында башка бирөөлөргө кудайдык сыпаттарды ыроолоо болуп эсептелет. Мындан да жаман нерсе жок. Бул ошончолук жаман нерсе, Кудай Таала бул шерик кошкон инсанды кечирбейт, түбөлүктүү тозокто кармайт. Имандан артык эч нерсе жок. Бул иман адам баласын түбөлүктүү бейиште кармайт. Ширк болсо адам баласын түбөлүктүү тозокто кармайт. Ошон үчүн ширктен качыш керек. Ширктин түрлөрүнөн качыш керек. Ар бир адам бала ширк эмне экенин жакшы үйрөнүш керек. Демек ширк Кудай Тааланын катарында башка бир нерсеге кудайдык
кандайдыр бир сыпатты ыролой турган болсоң, ширк кылган болосуң. Буну унутпаңыздар, таксырлар. Ширк кылуу үчүн сөзсүз түрдө барып туруп бирөөгө чокунуу шарт эмес. Чокунбай эле мушрик болуп калышың мүмкүн. Чокунбай эле. Түшүнүктүүбү? Мисалы, көз ачыктарга баруу, мисалы, көз ачыктарга ишенүү. Чокунган жериң жок. Билесиң, ал сага окшогон бир адам. Буну кадимкидей билесиң. Бирок Кудайдык бир сыпаттага таандык кылып атпайсыңбы? Кандай? Ал билет. Менин үйүмдөгү уйду урдап кеткендигин бул билет. Ким урдап кеткенди бул билет. Билет бир гана Кудай Таалага таандык. Мутлак мааниде, абсолюттук түрдө билет Кудай Таалага таандык. Биздин билет болгонубуз бир нерсеге байланыштуу болот. Тигинин билгени туура чыгышы мүмкүн, бирок абсолюттук түрдө билет эмес бул. Жиндердин билгизгендиги үчүн билип атат ал. Келип туруп жин кулагына шыбырайт: "Эй, тигинин уyu паланча урдап кеткен болчу, айт" деп айтат дагы. Бул сага айтып коет, өзүнүн атын айтат, өзү билгенди айтат, өзү көрүп турганды айтат дагы. Сен ага ишендиң дагы. Кудай Таалага билет болгон. Алимул гайб, Алла Таала, ла я'ламул гайба иллаллах. Алла Тааладан башка гайбты эч ким билбейт деген аятка карама-каршы маани кылгандыгын, карама-каршы амал кылгандыгын үчүн ошол жерде ширк кылган болосуң. Ширк кылган болосуң. Демек, bundan da жаман нерсе бул жашоодо жок. Вадарру лил муслимин, вадаррул муслимина. Жана экинчи болсо, андан да жаман нерсе жок бул жашоодо. Экинчи болсо, мусулмандарга зыян алып келүү. Бир гана мусулмандарга эмес. Бүткүл адамзатка зыян алып келүү. Вадаррул муслимина. Зыян алып келүү. Урматтуу мусулман бир туугандар, бул хадистерди жакшылап түшүнүш керекпиз. Бул сөздөрдү өтө маанилүү, бул сөздөр. Биздин жашообуздун ачкычтары булар. Эч кимге эч кандай зыян алып келүү, тилден болобу, колдон болобу, буттан болобу, денесинен болобу, моралдык болобу, материалдык болобу, физиологиялык болобу, эч кимге зыян алып келүү биздин эмнебиз? Мусулманчылыкта өзгөчөлүгү эмес бул. Мусулманчылык тескери эмне кылыш керек? Бул хадис боюнча пайда алып келиш керек дайыма. Иман дедик. Өтө чоң болгон бир немат, усматуусун бир туугандар. Кээ бир бул иманга өтө оңой келет, билесиңерби? Мисалы биз, алхамдулилля, Кудайга миң шүгүр кылыш керекпиз, урматтуу мусулман бир туугандар. Кудай Таалага миң шүгүр кылыш керекпиз. Кудай Таала бизди мусулман кылып жаратты. Бир христиан үй бүлөсүндө, бир яхуди үй бүлөсүндө, бир бут парастын үй бүлөсүндө, бир от парастын үй бүлөсүндө, бир кандай силерге десем, бир атеисттин үй бүлөсүндө эмес, мусулмандын үй бүлөсүндө бизди Алла субхана таала ошондой жаратып мусулман катары кылып атат. Ошого биз миң шүгүр кылыш керекпиз, туугандар. Алла субхана таала Куранда айтат: "Инна дина индаллахил ислам." Менин даргөйүмдө бир эле дин бар дейт. Менин даргөйүмдө бир пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын келүүсү менен, туугандар, Расулуллахтын келүүсү менен кыяматка чейин Алла Тааланын даргөйүндө бир эле дин бар. Башка диндин шариаты менен, башка диндин өкүмдөрү менен, башка дин менен Кудай Таала эмне кылбайт? Кулун эсеп кысапка албайт. Ошол эле яхудиңди, ошол эле христианыңды, ошол эле башка гайри диниңди, ошол эле динсизиңди Кудай Таала ислам дини боюнча эсеп кысапка алат, туугандар. Мусулман болбосун, аларды мусулманчылык менен эсеп кысапка алат. Куранда инна дина индаллахил ислам. Аларды эсеп кысап оңой эле токтойт. Мусулмансыңбы, мусулман эмессиңби? Ошол жерден токтойт эсеп кысап. Ошол жерде токтойт эсеп кысаплардык. Белгилүү маселе. Инна дина индаллахил ислам. Кудай Тааланын даргөйүндө бир эле дин бар, ислам дини.
Кийинки аяттарда Алла Таала онан атат: "Ва ман ябтаги гайрал ислами динен". Ким исламдан башка бир динди издей турган болсо, каалай турган болсо, "Ва ман ябтаги гайрал ислами динен фала юкбала минху". Бул динди биз андан кабыл кылбайбыз. "Фала юкбала минху ва хува фил ахирати". Бул динни өзгөртпөй, ислам динине кирип туруп бизге келбесе, эгерде башка дини менен келе турган болсо, "Фала юкбала минху", биз аны кабыл кылбайбыз. "Фа хува фил ахирати минал хасирин". Ахиретте ал киши хасириндерден болот, зыянга учрагандардан болот дейт Аллах субханаху ва тааля. Кудай Таала сактасын. Бул имандын бизге өтө оңой менен берилди, алхамдулилlah. Бирок бул иманды өтө оор шарттарда, кыйынчылык менен иманга ээ болгон инсандар бар ислам тарыхында. Азыркы учурда иманын сынаган, имандан сыналган инсандар бар азыркы учурда. Өтө оор шарттарда сыналган инсандар бар. Айтпай эле коюн, айта турган болсом, кайра саясий жакка тарткан сыяктуу болуп калам дагы. Бирок имандан сыналган инсандар бар азыркы учурда. Биз могу жерде отуруп миң шүгүр кылыш керекпиз. Миң шүгүр кылыш керекпиз. Тарыхтан бир мисал алып келели. Улуу зат, сахаба. Пайгамбарыбыз айткан, сахабалар жылдыз сыяктуу дейт. Жылдыз. Кайсы сахабаны ээрчисең, сен туура жолду табасың. Кайсы сахабаны ээрчисең, сен бейишке киресиң, тууганым. Бардык сахабаны ээрчиш шарт эмес. Өзүңө бир сахабаны карман. Өмүрүн жакшы үйрөн, амалдарын жакшы үйрөн ошол сахабанын. 24 саатты кандай болгон үйрөн, ошол сахаба сыяктуу жаша. 100% гарантия бейишке киресиң. Бир эле сахабаны карман. Алардан бирөөсү Сальман Фариси. Фариси деген сөз перстик деген сөз. Араб болгон эмес. Сальман Фариси кандай мусулман болгон билесиңерби? Өтө кызыктуу окуя. Сальман Фариси өзү сахабалардан эң көп жашаган инсан болгон. 250 жыл жашаптыр сахаба. Сальман Фариси 250 жыл жашаптыр. Пайгамбарыбыз сахаба Сальман Фарисини "Сальману минна мин ахли байтина" деген шарапатка ээ болду. Сальман Фариси. Салман бизден, менин үй бүлөмдөн деген пайгамбар Сальман Фарисиге. Ахли байт болуу пайгамбардын үй бүлөсүнөн болуу өтө чоң нерсе. Пайгамбар айткан: "Менин үй бүлөм Азирети Нух алейхиссаламдын кемеси сыяктуу. Ким ага минген болсо кутулган" деген хадиси бар. Сахих хадис болду. Пайгамбардын эки түрдүү үй бүлөсү бар. Бир кан жаатын үй бүлөсү бар, бир мааневи деп коебуз, руханий үй бүлөсү бар. Ошол руханий үй бүлөсү Сальман Фариси болуп эсептелет. Бул өтө улуу даража. Сальман Фариси өзү өтө бай бир инсандын баласы болот. Өтө бай. Мажуси, от парастын үй бүлөсүндө төрөлгөн бир инсан болот. Жашаган жери Иранда Исфахан деген жерде жашачу. Исфахандын бир району толук атасы карачу. Ошол өтө бай, өтө влиятельный инсан болот. Өтө таасирдүү бир киши болот. Саясий жактан дагы, дини жактан өзү дин алымы болот. Мажусинин дин алымы болот, ошол отпарастардын. Бир ибадаткананын ээси болот. Ошол ибадатканага келген кирешенин баардыгы ошол кишиге таандык болот. Бул инсан баласын өтө жакшы, өтө катуу сүйөт Сальманды. Бир эле жалгыз баласы болот. Кыздай карайт. Сальман Фариси айтат: "Үйдөн чыкчу эмес элем" дейт. "Сыртты көрчү эмес элем, адам коркуп турчу" дейт. "Ибадатка катуу берилгенмин" дейт. "Отко сыйынчумун" дейт. Сальман Фариси. "Отко сыйынчумун, акырын даражам өтө чоң чыкты" дейт. "Чоң молдо болдум" дейт да Сальман Фариси. Анан бир күнү атам айтат: "Ибадатканага бүгүн бара албайм. Сен барып ач. Ошол жерде сен бүгүн менин ордума сен бүгүн ишти кылып кел" дейт Сальман Фарисиге. Сальман айтат: "Макул" дейт. Жолдо кетип баратып Сальман бир чиркөө көрөт. Чиркөөдөн өтүп баратса, бир үн келет. Хор менен ырдап аткандар келет кулагына.
таң калат бул эмне экен деп жакындаса ибадат кылып аткан болот. Христиандар ибадат кылып аткан болот. Айтат, Сальман Фариси мага өтө жакты дейт. Мен түшүндүм, булардын дини биздин динибизден жакшыраак дегенди түшүндүм дейт. Кирип, күн батканга чейин алар менен кошо отурдум дейт. Дини өтө жакты дейт. Кайра үйгө кайттым. Атамдын кылган ишин эмесин кылган жокмун. Келип туруп атам айтты, сен жумушка эмне үчүн барган жоксуң дегенде айттым дейт. Тиякта баратканда христиандардын ошол чиркөөгө чиркөөдө көрдүм, ибадат кылып атышат. Ата, булардын дини биздикинен жакшыраак окшойт деп айттым дейт. Атасы коркоттан ошол жерде бул дин алмаштырат деп, позор болот деп, эмне кылат? Үйүнө кармап туруп, үйүнө чынжырга байлап коет дейт. Бутунан байлап туруп, качпасын деп, кетпесин деп, дин алмаштырбасын деп. Анан Сальман Фариси кабар жөнөтөт чиркөөгө. Дин алымы кайсы жерде бар үйрөнүш үчүн десе, айтат, Дамаскта бар деп айтат. Иранда, Исфаханда, Дамаскта. Айтат, кербен биринчи чыга турган кербен болсо мага айткыла деп айтат. Макул, кабар келет дагы. Анан кербен менен үйдөн качат дагы, кербен менен Дамаскка кетет. Дамаскка барганда ошол бир дин алымын табат, ошол жерде христиандардын поун табат. Келип туруп айтат, мен сизге кызмат кылайын, динди үйрөнөйүн десе, макул дейт. Бирок тиги адам бир аз жаман адам болуп калат дейт. Инсандардын чиркөөгө келген садаканы топтойт дагы, садаканы таратпай өзүнө топтойт, өзүнө мал мүлк кылып алат дейт. Анан тиги киши өлгөндөн кийин туруп айттым дейт. Жамаат, бул жаман инсан. Силер жакшы көргөн инсан жаман инсан. Тигилер анан эмнеге мындай далилин кана дегенде, бул мындай болгон, силерге түшкөн акчанын баардыгын эмне кылган дейт, өзүнө алып алган дейт. Жери кайсы жер көрсөтөйүнбү дегенде, о дегенде жерди карышса 1 тоннага жакын алтын чыгат ал жерден. Анан тигилер тиги адамды биз буну көмбөйбүз, асып туруп ташбаранга алышат дейт, өлүктү. Андан кийин башкалардан сурайт. Дагы кайсы же? Ошол чиркөөгө башка бирөөсү келет дейт. Башка бир дин алымы келет дейт. Ал тигинин башкасы дейт. Ибадатка берилген, Кудай Таалага берилген, өтө имандуу болгон, таухид динин кармаган бир инсан болот дейт. Демек, Сальман Фариси заманында христиандын таухид болгон бир абалы калган учурлар болгон, сейрек болсо дагы алымдар болгон, 2-3 4. Сальман Фариси айтат, 4 алымга жолуктум дейт. 4 алымга ошондой кызмат кылат. 4 алым. Биринчи алым өлгөндөн кийин тиги айтат, кимге барайын? Паланча жерге барасың, ошол жерде бизге окшогон бирөө бар, ошол кызмат кыласың дейт. Ал жерге барып туруп, ал кабыл кылат, ага кызмат кылат. Ошентип 4 алымды алмаштырат дагы, 4-үнчү алымга айтат анан. Тиги ооруп аткан жерде айтат. Эми сиз билесиз, сиз кеткенден кийин мени кимге аманат кыласыз дегенде айтат, уулум дейт, бизге окшогондор калбады дейт. Христиандар толтура, бирок бизге окшогондор таухидти кармагандар. Иса алейхисалам Кудай эмес, пайгамбар дегендер. Түшүнүктүүбү? Башкача айтканда, ислам динине болгондор деген сөз ал жерде. Бизден башкасы жок дейт. Кайсы жерде билбейм, бирок бир нерсени так билем дейт. Араб өлкөлөрүнүн бирөөсүндө эки тарабы кап-кара таш болгон, ортосу бакча болгон жерде, курма бакчасы болгон жерде бир акыркы пайгамбар чыгат дейт. Ал пайгамбардын бир өзгөчөлүгү бар дейт. Ал пайгамбар садаканы кабыл кылбайт дейт. Бирок белек берсең алат дейт. Үчүнчү өзгөчөлүгү, эки далдын ортосунда пайгамбарлык мөөрү бар дейт. Ошого бар, ошону тап дейт. Ошондо сен туура жолго түшөсүң дейт. Эми тиги алыс жерде өлдү, аны көмдүк, иши кылып анан отурам, эмне кыларын билбей дейт, анан сурадым дейт. Араб өлкөлөрүнө кимдер барат? Бара тургандар бар болсо, мага кабар бергиле дейт, бирөөдөн сурадым. Бир кербен бар дейт, кербенге барып туруп айттым дейт. Менин мынчалык коюм бар, мынчалык уюм бар. Булардын баарын силерге берем, бирок бир шартым, мени ошол жерге жеткиргиле. Ошол учурда ал жер Ясрип деп аталчу.
Азыркы аты Мадина, пайгамбарыбыздын шаары. Ошол учурда Ясрип деп аталчу. Ясрипка мени жеткиресиңер дегенде макул деп айтат дагы. Тиги мал мүлкүн алат, жарым жолго өткөндөн кийин бир жерге келгенде Салманды байлап туруп, бир жөөткө кул катары сатып жиберишет булар. Кул катары сатып жиберишет, анан кул болуп иштей баштайт. Бир байдын баласы. Көрдүңүздөрбү? Имандын аркасында. Кул болдум дейт. Ага өтө катуу, бирок жакшы иштеп бердим дейт. Себеби жей турган тамагым адал болсун деп өтө катуу иштеп бердим мага дейт. Иштеп аткан жерден ошол менин мырзамдын, ээмдин, кожоюнумдун дейт, Ясриптен бир тууганы келет дейт. Ясриптен бир тууганы келип туруп, мени көргөндө мени өтө эмне кылат? Жактырат дейт. Жактырган тиги айтат. Буну мага сатасың деп айтты дейт. Сатасың эмес, сатасың деди дейт. Анан тууганы болгондон кийин тигинин жүрөгүн оорутпайын деп мени ошого сатып жибер дейт. Эң бактылуу күндөрдөн бирөөсү ошол болду дейт мен үчүн. Себеп кайсы жерге жетем дейт? Ясрипке жетем. Ясрипке келдик, мен кызматым улантым дейт. Курма бакчаларында иштедим. Анан бир күнү курма бакчаларынын үстүндө иштеп атканда тиги мырзам кожоюн ошол дарактын түйүндө отурат дейт. Ага бирөө келип туруп айтат: "Эй, уктуңбу? Кубага баягы Меккедеги чыккан пайгамбар келиптир" деп айтат дейт. Ошону уккандан кийин дейт, колум, бутум иштебей калды дейт. Кула жаздадым дейт эмеден. Бакча эмеден курма дарагынан дейт. Түштүм дагы тиги айттым: "Эмне деп атасың? Кайталачы" дегенде, анан кожоюн алып туруп дейт, башыма бир жолу чапты, катуу чапты дейт өтө. Бар, кайт жумушуңа деп. Айла жок, кайттым дейт. Кайттым, курма топтоп атам. Анан Кубага жакын болгон бир жерде пайгамбарыбыз бар экен, ошол жерде Мединага келелек, Ясрипке келелек. Акырын дейт, курмаларды топтоп алып туруп, ошол кишини издегенге жолго чыктым дейт. Акыры барып таптым. Карасам, өзү отурат дейт, тегерегинде сахабалар отурат дейт. Курманы алдым, сиз алыстан келген экенсиз, бул силерге садака деп бердим дейт пайгамбарыбызга. Садака деп бердим дегенде пайгамбарыбыз рахмат деп тегеректегилерге баары таратты дагы өзүнө эч нерсе албады дейт. Ичимен айттым, бир деп айттым дейт. Байга алым эмне деди? Ал пайгамбар эмне кылбайт? Садака албайт дейт. Садака дедим дагы бир дедим дейт ичимден. Өтө сүйөндүм, кубандым дейт. Кайттым. Кайтканда бир аз убакыт өткөндөн кийин пайгамбар Кубадан Мединага көчүп келет. Мединага кайткандан кийин Мединага көчкөндө кайра курмаларды топтоп туруп пайгамбарыбызга бардым дейт. Барып туруп, анан курмаларды бердим, айттым: "Сен ачка окшойсуңар. Бул силерге менден белек" дедим дейт. Бергенден кийин пайгамбар алды, биринчи өзүнүн оозуна салды, анан баштарга таратып берди дейт. 2 дедим дейт. Калды 3-чүсү. 3-чүсүн айта албай, уялып атам дейт. Кантип айтам? Чечти. 2 далдын ортосун көрөйүнчү, эмне барбы жокпу деп. Кайра барам, отурган жерден тегеринип кайра келем, кайра барам, кайра келем, же айта албайм, же сура албайм дейт. Бир күнү Жаннатул Бакия, пайгамбардын мечитинин жанында Жаннатул Бакия, Алла Таала баарыбызга, анда мүмкүнчүлүк жокку, бирок баарыбызга ошол жерге көмүлүү насип кылсын иншалла. Бейиштин бир жер ал. Сахабалар көмүлгөн жерге. Мечиттен чыкканда эле ошол жерде жатышаталар. Ошол жерде сахабалардын бирөөсүн эмне тиги жерге берип аткан болушат дейт. Бардым да пайгамбар отурат дейт, көрүстөндүн башында. Бардым, аркасына бардым, болбой жатат. Алдына өттүм, болбой жатат. Солуна өттүм, болбой жатат. Оңуна өттүм, болбой жатат. Пайгамбар көрдү да түшүндү дейт маселени. Түшүнүп, акырын чапанын алып туруп дейт, түшүрүп койду дейт. Чапанды түшүргөндөн кийин 2 далдын ортосунда пайгамбардык мөрдү көрдүм дейт. Көргөндөн кийин ыйладым, кучактадым, өптүм пайгамбарды дейт. Мен сени таптым деп. Эмне дейт пайгамбарыбыз? Бул дүйнөнүн эң абзелдүү, мындан да жакшы болгон немат жок дейт. Эң чоңу бул Алла Таала болгон бир иман. Эмне кылды пайгамбарыбызды? Өптү, кучактады, мен сени таптым дейт. Сатылды, кул болду, кордук көрдү, бирок аягында эң бактылуу инсан болду.
Ошончолук bir бактылуулукка жетти, пайгамбар айтты: Салману минна мин ахли бейтина. Салман тетиги мажусинин баласы эмес, ал менин үй бүлөмдөн деп айтты. Bir күнү сахабалар отуруп ата теги менен мактанышат. Жети атасын айтып, мен паланча улу паланчамын, мен тигинде түгүнчөмүн дегенде, кезек Салманга келгенде Салманга айтышат: сенчи дегенде, Салман айтат: мен исламдын баласымын деп айтат. Өтө уялат башка сахабалар. Өтө уялат. Мындан нары дейт, Салмандын астында бир да сахабы өзүнүн уруусун атында аташкан эмес дейт Салмандын астында. Иннамал муъминуна ихва. Салман Фариси ошончолук улуу сахаба болгон дейт. Ансар менен мухажир талашчу дейт. Салман биздики деп талашчу дейт, карасаңыздар. Салман Фариси bir жердин Мадаин деген жер, сектор Газага жакын болгон bir жерде губернатор болуп иштеп атканда, акырында губернатор катары коюп коюшат Салман Фарисини. Губернатор болуп иштеп атканда келген айлыкты садака иретинде таратчу, өзү болсо баягы курмалардын дарактарынан түшкөн эмелерди, жалбырактарынан корзинкаларды жасап сатып ошондой күн көрчү дейт Салман Фариси. Bir күнү үйүнө келгенде Салман Фариси радиаллаху анху үйүнө келсе, тиги аялы үйдү коздоп коюптур. Пардаларды тартып, төшөктөрдү жайып Салман Фарисиге: "Келин, бираз сиз эмесиз. Губернатор эми, ошого жараша кичине үйүңүздө бираз эме болсун" дегенде, Салман Фариси эшикти ачат дагы, үйүнө кирейин дегенде, байгы коз пардаларды, анан төшөктү көргөндө эшикти жаап коет. Эшиктин аркасынан айтат: "Катын" дейт, "буларды жок кылмайын, мен үйгө кирбейин, валлахи биллахи" дейт. Ошондой сахаба болгон, карасаңыздар. Эмнеге билесиздерби? Себеби имандын дамын билет. Себеби бул инсан имандын баркын, наркын билет. Сахабага Салман Фариси иман бизге окшоп жөнөкөй жол менен келген эмес. Биз көзүбүздү ачтык беле, ла иляха иллаллах Мухаммаду расулуллах менен ачтык биз. Субханаллахил азим. Ошон үчүн сахабалар, ошон үчүн пайгамбарыбыз дайыма айтат: ислам нематына шүгүрчүлүк келтиргиле. Алхамдулиллахи аля ни'матил ислам. Алхамдулиллахи аля ни'матил ислам. Бизге Алла Таала исламды нимат катары бергендиги үчүн я Рабби сага хамду саналар болсун. Шукру лиллахи аля ниматил ислам эмес. Алхамдулиллах, себеп исламды жашап туруп, кыйынчылыкта жашай турган инсандар толтура болот. Ошон алхамдулиллах, себеп алхамдулиллах мааниси эмне? Барчылыкта, жокчулукта, молчулукта, тамандыкта Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Ошон алхамдулиллахи аля ниматил ислам. Bunun жообу кыяматта өтө оор болот. Bunun жообу кыяматта өтө оор болот. Сахабалар өттү, сыноодон өттү. Радияллаху анхум ва раду анху. Алла Таала сахабалардан разы болду, сахабалардан разы болду. Бүттү, эки тараптуу разы, маселе чечилди. Биз эмне болобуз? Ошол Алла Таала бизге берген иман ниматынын жообуну кантип бере алабыз? Кантип бере алабыз? Салман Фариси 124 миң, кечиресиңер, 120 миң сахабанын бирөөсү эле. Hazreti Bilal'di algılaç, Hazreti Bilal'di. Hazreti Sumayye enemiz, Hazreti Yasir atağız. Kандай кыйналышкан? Кудайга шүгүр, Аббакыр Сыддык сыяктуу байлар болгон. Кыйналып атканды келип туруп, акчасын карабай, канча мынчалык ме ал деп барын алып туруп азаттыкка чыгарган. İslamda bay da gerek, kedeyi de gerek. İslamda güçlü de gerek, alsız da gerek. İslamda bari gerek. Bir şartı benim. Jürögünde sahabada iman buluş gerek. Jürökte sahabada iman buluş gerek.
улутчулук. Бул хадистен, бул айткан окуядан бир сабак алалы. Салман Фарисинин сахабаларга берген сабагын алалы. Исламда улутчулдук жок. Паланчан жок андай нерсе. Исламда улутчулдук жок. Баарыбыз бир атаны болабыз, бир эненин баласыбыз. Аллах субханаху ва тааля иншалла бизди сахабалардын акысын бергендерден кылсын иншалла. Себеби биз кыяматта сахабалардын акысынан да суралабыз. Ошон үчүн жүрөгүбүздө канчалык деңгээлде буларга сүйүү болсо, канчалык деңгээлде сахабаларды сабактын башында айтканмын. Бир сахаба бардын кереги жок, тууганым. Өзүңдүн көңүлүңө, өзүңдүн характериңе, өзүңдүн түзүмүңө жараша бир сахабаны тандайсың, ошону өзүңө эмне кылып аласың? Үлгү кылып аласың. Ошондой жашайсың. Бул жол, мындан башка жол жок, билесиңерби? Мындан башка жол жок. Ошондо бактылуулукту иншалла биз көргөн болобуз. Субхана раббика раббил иzzati amma yasifun. Ва саламун алал мурсалин. Вальхамдулиллахи раббил аламин. Bi rahmetike ya